чоң. Мұхаммедқалды Шөкеевич, былтыр жыл башында мамлекет башчыларыбыздын деңгээлинде жакшы бир мындай чечимдер кабыл алынды эле да биринчи жарым жылдыктачы. Ошол кабыл алынып өкмөткө бир мындай иштөөгө чоң бир шарт түзүлгөн. Айтып кетейин, март айында Россия Федерациясынын башчысы келип 53 документке кол коюлуп, 6 миллиард долларлык келишимдерге кол коюлган. Кийин Германия Федерациясына болгон иш сапарында 17 документке кол коюлуп, 1 миллиард 900 миллион евролук келишимдерге кол коюлду эле. Июнь айында Кытай Эл Республикасынын башчысы расмий иш сапары менен келгенде 24 келишимге кол коюлуп, 7 миллиард долларлык болгондо ошол 15 миллиард жалпы санычы. Мына ушулардын ар бири боюнча айтып бериңиздерчи, эмне жумуш кылдыңыздар өкмөт? Кандай ишке ашырдыңыздар? Alacım işlemeye verelim mi? Abzige. Abzi cevap verip koysalar. Kim gördünüz mü Muhammed Alçıkkeş? Агентство по защите инвестиций. Bugül bayağıladık mı? Hökümetin müçeler göңүл bir koysaňızlar. Jogorda turgan. Apin jetekçisi var mı? Alacım iş, ben bir yerde dayardangança men жооп бере берейин. Sol 8-ci regionda aralık Kırgız-Rossiya konferensiyası болгон. Ошондо 53 документке кол коюлган. Ал жерде келишим бар, меморандумдар бар, анан дорожный карталар. Ушул 3 түрдө болгон да. 6 миллиард 134 миллион долларга. Ошонун ичинен жылдын башына карата 7 аткарылып атат. Ал жерде чоң проекттерден бизге токенге келди. Логистикалык бизнеске келди. Мына ушулар ишер болот. Көбү азыр бизде баягы бири-бири менен бизнестин келишимдеринин анан кайсы инвестициялык каражаттар менен салуу боюнча иштер жүрүп атат. Анан биздики бул март айында чогулуп дагы сүйлөшөт элек. Коронавирус ошол жерге тоскоол болуп калды да. Алар да келет эле, биз аякка барат элек. Кытай мамлекети боюнча 24 документке кол коюлган. 7 миллиард 800 миллион доллардын. Ал жерде токен, агросекторда, анан билим берүү тармагында, курулуш тармагында, айыл чарбасында. Анан 4-төө булардан 24 документтин 4-төө бул дагы ошол биздин жеке физикалык жактар менен кол коюлган. Булар боюнча да азыр иш жүрүп атат. Буга дагы жанагындай бири-бири менен жолугушуп деталдарын иштеп чыгуу процесстери жүрүп аткан. Ал жерде дагы ушул жанагы ооруга байланыштуу азыр үзгүлтүк учурап атат да. Германия боюнчачы? Кандай дейт? Азыр даярданып туруп айтып берсин балдар. Бүгүн так мындай иштей баштаганы барбы ошол 94төн? Канча суммага иштей баштады, ошону айтсаңыздар? Айтып берчи. 94 долбоор экен да баары ошондо. Тактайлы, тактатып жооп беребиз. Мына ушуларга абдан сиздерге чоң фронт жумуш да. Ушунун үстүндө эле алып барып жумуш алып барсаңыздар, көп нерсе бүгүн айтсак болот эле бул жердечи. Анан Мухаммед Алчыкеч, 2-3 жылдан бери айтабыз, бизде мына товарлардын Кыргызстанга киргендеги электрондук бир мындай көзөмөл болуш керек. Чек арадан киргенден баштап
бирдиктүү бир программа иштелип чыкса, чек ара кызматы, өкмөт, экономика министрлиги башында болуп туруп, салык кызматы, экономика кылмыштуулукка каршы кызматы, керек болсо коопсуздук кызматы да болуп иш алып барсындар. Жолсу контрабанда менен депчи. Мына бүгүнкү күнгө чейин бул тармакта жакшы иш болбой атат да. Бир оюм айта кетейин. Бир эле факт менен 2014-жылы Кыргызстанга 460 000 тонна буудай кирген. 2018-жылдын жыйынтыгы менен 78 000 тоннага чыгып атат да. 600%ке. Ошол эле мезгилде мына ундун өндүрүшү 2014 350 000 тонна болсо 181 000 тоннага чыгып атат. Калганы эмне болду? Кайда кетти анда? Биз эмне нан жебей калдыкпы же эмне болду? Ушуну бир айтсаңыздар, кандай бар? Азыр эми бул чек ара маселеси боюнча кандай иш жүрүп атат айтып берейин мен. Анан канча буудай кирип атат, кандай болуп атат балансын азыр министрибиз айтып берсин. Азыр мен жана айтып кеттим, негизи ун контрабанда маселеси боюнча күрөш мына 2019-да дагы азыр 20-жылда жакшы иштер башталган. 2019-жылы мына жана мен айтып аткан бүткүл дүйнөлүк банк менен биздин өткөрүү пункттарында системаларды койдук. Видео наблюдение, алар жерге кирип аткан товарлардын түрү, канчалык көлөмдө кирип атат, кайсы жерге барып сатылып атат. Октябрь айынан баштадык. 825 миллион сом баягы биз өзүбүздүн пландагандан өйдө акча каражатын чогулттук. Демек ошол 850 миллион сом ve 25 миллион сом bir 2 айда чогулуп аткан болсо, аны биз 6га көбөйтө турган болсок, 5-6 миллиард сом ошол контрабандадан түшпөй атат деп эсептейбиз да. Бирок менин эсебим бул минималдуу да. Бул андан көп болуш керек деген ойдомун. Ошон үчүн биз жана системанын баарын өзүбүзчө да кийирип атабыз, анан биздин бирдик менен да кийирип атабыз да. Жана прослеживаемость товаров деп бир стандартка келе албай атабыз. Казактар өзүнүн стандартын айтып атат, Россия Федерациясы өзүнүн стандартын айтып атат. Ошону биз азыр биздин жанагы фискализация маселесинде именно товарды маркирлөө, анан ошол товардын жылышына көзөмөл салуу боюнча мен ойлойм быйыл бүтүрөбүз ушуну. Быйыл бүтүрүп, жана контрабанда маселесине точканы коюшубуз керек да, жок кылып. Анан ундук боюнча да контрабанда бар экен. Контрабанда бар экен. Аяктан келет, учету жок кирет. Ошолордун баары мынакей азыр пандемия болуп атканда көрдүк. Булардын баарына каршы күрөшөбүз. Рахмат. Бир эле un эмес, алкоголдук продукция бар, жыгач бар, күйүүчү май бар, акча жок дейбиз. Ушуну ишке салсак эле болду келет бизгечи акча. Баары ошо жанагы бизге бюджеттке түшө турган негизги товарлардан түшпөгөн картиналар абдан көп болгон. 10 секунд. Каржы министрлиги мына жалпы мамлекет карыз канча? Эки миң 19-жылдын аягында жалпы биздин карызыбыз 4,5 миллиард сом. Анын ичинен тышкы карыз 3,9 миллиард сом. Доллар кечип калды. Тейлөөгө бюджеттен канча акча кетти? 19-жылы 28 миллиард бар толугу менен кетти. Ичкиге канча, сыртка канча кетти? Ичкиси 14, тышкы карыз 14. Ички карыз болгону бир 13-14% кесе 14 миллиард сом кетирип атасыздар да. 20 миллиардка бир жылда көбөйттүңүздөр. Шундай караңыздар жашап, өкмөт кылышып. Лазимович, биз ушу маселени көп жолу талкууладык. Эми чындыгында мурунку жылдары ушундай баалуу кагаздар чыгарылып, ушу чоң пайызда да анан ушу узак мөөнөттө болуп калыптыр да, ошондуктан ушундай себептер менен карыздар болуп атат. Бирок биз баары бир аны карап көрдүк. Мына ушу баалуу кагаздардын көбү биздин эле социалдык фонддо экен, 52-53% жакын. Андан тышкары 26% ал деген биздин мамлекеттик банктарда, бул Айлбанк менен РСК банк, анан агентство защиты депозита деген колунда. Ошону менен бир 20% ал деген коммерциялык банктардын колунда экен. Эми ал практика токтолду. Азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, биз мыйзамда азыр ошо 14,5 миллиард сомдун тегерегинде эле алып атабыз. Ошо көлөмдү көбөйткөн жокпуз.
Экинчи микрофон процедура. Алазимович, бул жерде эме бар да, жанагы мурун мисалы 17-16 жылы алынган акча каражаттардын баасы өзү 20%, 22%га чейин чыккандар. Азыр мына биз түшүрүп атабыз, 9%, 10-11%га чейин түшүрдүк. Анан ал акчаларды карыз алганда, бул эми бюджетте карап, ошол жетпеген акчаны карызга алып, процент төлөп, социалдык маселелерди чечип атабыз да. Достан Артысбекович, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар, кечирим сурайм. Азыр ошол мага кат аркылуу кайрылып калды эле, элдин аманатын сиздерге жеткирип коеюн деп. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, бүгүн азыр Газпромдо бензиндин 1 литр баасы дүңүнөн оптовый ценасы 19 сом 40 тиын. Бирок заправкаларда 29 сом 30 сомдон, кээ бир жерлерде андан да кымбат сатылып атат. 10 сомдон ашыкча баа менен сатылып атат. Антимонополия эмнени карап отурат? Элдерге түшүндүрүп берсеңиздер. Төрөз Акирович, өткөндө биз боюнча 100 кишиден кат келди азыр. Бир эле сүйлөп аткан учурумда эле келиптир да. бул боюнча өткөндө биз тапшырма бергенбиз. Биздин укук органдары, фискалдык органдар анан ошол тармакта иштеген бизнес менен. Жакын арада дагы чогулабыз, ошол баасын түшүрүү боюнча. Себеби дегенде эми туура маселе коюлуп атат. Дүйнөдө нефтин баасы түшүп атса, эмне үчүн бизде мындай күйүүчү майлар арзандабайт деп. Жок, бүгүн 19 сом 40 тиын жакшы ба. А бирок эмне үчүн 10 сомдон ашыкча баягы розничный торговляда кошуп сатышып атат дейм. Ошону териштирип Аны атабыз. отуруштун кереги жок. Антимонополияга бүгүн тапшырманы берип, мыйзам менен штрафты мойнуна койсо, бүгүн түшөт. Аны 2 күн, 3 күн карап, анан отуруп комиссия түзгөн кереги жок да. Төрөз Акирович, Так тапшырма берсеңиз азыр. Ал мен жообун билип эле турам. Бүгүн түшүр деңиз. Рахмат. Антимонополия жооп берем дейт, жооп бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сабиров, антимонополия агенттигинин директору. Учурда чындыгында эми ушул баалар төмөндөп атат. Анан эми ушул ГСМге болгон баа көтөрүлгөн учурда ушу мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы каралган. Азырда эми арзандап атканы боюнча биз маселени кагаз түрүндө да ушул нефтетедилге маселени койгонбуз. Жакынкы ушул дагы күндөрдө дагы 3-4 сомго арзандашыналар кепилдик берип убадасын берген. Булар эми айтып атканы ушул баягы пандемия карантин карата запастары тез кетпей, азмаз февраль, январь-февраль айларында келген бензиндер сатылып атат деп жойлорун айтып атат. Бирок дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар дагы арзандатабыз деген маселени убадасын беришкен. Төрөз Акирович, бул отчетту бүтүрөлүк, биз ушул күйүүчү майлар менен отурабыз. Төрөз Акирович, бүгүн ушул отчетубузду бүтсөк, ошол менен отурабыз. 2 сом, 3 сомго түштү азыр. Азыр дагы ошону түшүргөнгө аракет кылабыз. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат, Мухаммедкалый Дүйшөкевич. Бул мындай карайбыз, көрөбүз деген жооптор бизге макул, депутаттар колдоп берип атат, бирок азыр эл ишенбей атат да. Мисалы, ошол эле контрабанда, мына азыр Төрөбай Акирович менен Алазимович менен улап кетейин. Бишкектин тегерек чети бүт контрабанда бензин. Мына жакында агыга келип ушул депутаттарга дагы контрабандисттер уже бензин сатканы калды уже. Бишкекти бүт каптап бүттү да мына. Эксперттердин айтымында 1 жылда 5 миллиард сомдой ушул ГСМдин контрабандасынан эле бюджетке түшпөй да. Мындай бир сунуш берет элем да, сиз антимонополияны, финполицияны, салык кызматын 3-4 жетекчини кызматтан алышыңыз керек. Чечкиндүү кадамга барганда контрабанда токтойт. Кийинки келген жетекчиге контрабанданы токтотуу талабын коюшуңуз керек. Ошол эле Баткенде мына. Булардын маалыматы боюнча 1 жылда 22 факты катталыптыр. Мына жыл башынан бери, 1 жылда эмес, 4 айда. 22 факты бул күнүнө, түшкө чейин өтөт. Булардын маалыматы бүт жалган болуп атпайбы? Ошондуктан контрабанданы тыйсаңыз, бул бюджетке чоң, бюджет толтурууну таппай атабыз. Ушул контрабанда менен күрөшүүдөн гана табыш керек. Жетекчилерге менимче катуу талап коюшуңуз керек. Аткара албаса планды аларды жумуштан алыш керек. Эми өкмөттүн ишинде анча-мынча позитив, кемчиликтер менен кошо кетип атат. Мисалы ошол эле коопсуз шаар, мугалимдердин айлыгын көтөрүү сыяктуу жакшы иш аракеттер дагы бар. Бирок сиздин программаңыз жаратмандык жана ишеним деп аталып келатат. Тилекке каршы мына күч органдарына болгон ишеним жок азыр. Таможня, финполиция, салык кызматы, бүт мына прокуратура,
бүт ушул тармактарга болгон элдин ишеними жок. Туура эми бул жерде могул отчетуңузду да окудук мындай. Саакашвилиден кийинки реформатор өкмөттөй сезилет экен, бирок тилекке каршы жанагы сыртка чыкканда адилетсиздик, коррупция, паракорлук дагы эле күчөп атат. Ошого биз чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, кабыл төлөйүңүз. Кийинки сөз Ормонов Улукбек Зулпукаровичте. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. 2019 жылдын негизги көрсөткүчтөрү отчету боюнча көптөгөн жакшы иштер болгондугу баарыбызга эле маалым негизинен. Эми кемчиликтерсиз иш болбойт, сындаш жеңил дайым. Мен бир маселеге гана кайрылгым келет, Мухаммед Дүйшөкеевич. Мына ушул залдан 2018 жылдын бюджетин кабыл атканда, 2019 жылдын бюджетин кабыл атканда, 2020 жылдын бюджетин карап атканда, мен Кызыл Тоо посту боюнча, өткөргөн посту боюнча маселе көтөргөн элем. Вице-премьер Разаковдун башчылыгында өкмөттүн мүчөлөрүнүн жыйыны дагы өткөн. Чечим бар, Евразиястан чечим келген. Негедир ушул иш ашпай келет да? Бул кошумча 350 жумушчу орун, 20 миллион доллардай валюта түшөт. Биз эмне муну аткарбай атабыз, түшүнүксүз. Ошондуктан азыркы өзгөчө мына коронавирус болуп экономик кризиске учураган маалда ушул маселеге көңүл буруп, бул посту тез ачсаңыздар. Мен сунуш берем, ушуну өзүңүзгө жазып алып, бул өзбек тарап даяр буга, ушу маселеге карасаңыздар. Экинчиси, мына айтылып кетти отчетто, Тамчы аэропортуна көптөгөн сумма акча бөлүнүп атат. Мен анализдеп чыктым, биз ушул 2 миллиардтан ашык акча бөлүппүз. Ал жактан отдача жок. Мына азыр айтсынчы министр, 2019 жылы канча доход түштү, канча расход болду ушу аэропорттон? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, Тамчы аэропортко сиз туура айткандай көп каражат кетти. Бүгүнкү күндө Тамчы аэропорт имеет статус международного, бирок вот жайкы эмеде эле иштеп турат да азырынча. Быйылкы жылы көп жумуштарды дагы аткарылды. Топливо-заправочный комплекс там, чтобы в зимнее время он тоже мог работать. Точные цифры по доходам мы дополнительно предоставим. Менде данныйлар бар, мага кереги жок. Мен билем аны. Урматтуу премьер-министр, ушундай ашча расходдорду биз жоюшубуз керек. 2020 жылга өзгөчө айыл чарба министри үрөн өндүргөн ишканалардын ишин карасын. Мына азыр азык-түлүк 10 секунд. азык-түлүк коопсуздугу алдыдагы мына күз кышка аябай чоң маселе. Ошондуктан үрөн өстүргөн чарбаларга ревизияны катуу кылып, жоопкерчиликтерин карап чыгыш керек. Ишиңиздерге ийгилик каалайм, отчетту мен колдойм. Улукбек Зулпукарович, туура маселени көтөрүп атасыз, бирок жанагы мисалы үчүн Тамчыдагы аэропорт эми өнүктүрүп атпайсызбы? Мына 3 жыл болуп атат, ушул полосасын коно турган аянтчалардын баарын даярдадык. Эми туристтик тармакты өнүктүрөбүз десек, алар керек. Бир гана нерсеси, ошону актай турган азыр рейстер ачылбай атат. Анан ошол тармакта туристти тартуу, конокторду ошол жака алып барып кондуруу жагына авиаторлор менен туристтик тармакка жооп берген тармактар менен иштеп, министрликтер менен иштеп туруп, анан кийин аны актатышыбыз керек да. Кийинки сөз депутат Мадеменов Мурадыл Ганыевичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министр. Менин сизге суроом. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, Алла Азымович аябай жакшы маселени көтөрдүр да. Президенттер сыртка чыгып, акча издеп, соглашениеге кол койгондон кийин, аны өкмөт аткара албаса, ал өкмөт иштебей кетиш керек. Мына сиз доклад бердиңиз. Бул жерде экспорт 1 миллиард 965 миллион доллар, импорт 4 миллиард 900. Бул показатель это уже аябай начар показательге кирет да.
сиз айткандай. Ошондой эле совокупный доходу бюджета 12 миллиардка өстү деп атасыз. Эми мынабул сиз өзүңүз кол койгон, бизге жөнөткөн бюджет комитетке жөнөткөн мына объемный отчетты караңыз 84 статьяда. Выпуск ценной бумаги 2018 жылга 30 миллиард 941 миллион сом деп турат дагы, 2019 жылга уже 51 миллиард 294 миллион деп атат. 20 миллиард сомго ценный бумага чыгарып атасыңар. Это значит, силер из воздухтан алып туруп, совокупный доходду көтөрүп, дефицитти жаап, анан бул жерде биз кыйраттык деген отчет болуп атат. Буну мен кол койгон жокмун, бул өкмөттүн отчеты. Сиз өзүңүз караң дагы, анан жогун айтыңыз. 84 страницаны ачыңыз. Таптым. Мурал Ганиевич, негизи баалуу кагазтарды чыгаруу боюнча биз бюджет тап келгенде статья кылып көргөзүп атабыз да. Мына бул жерден баалуу кагаздан баланча акча каражатын бюджетке тартабыз деп. Ал бюджеттик мыйзамды сиз колдоп берип атасыздар. Жо бул воздухта. Анан биз аны аткарып атабыз. Бул 20 миллиард воздухта алып туруп, сиз азыр доходду көбөйттүк деп элип атпайсызбы? Жо, воздух эмес да, ал ошондой механизм. Бул механизм. Эгер сиздер бул акчаны убагында банктарга кайтара албасаңыздар, банковский сектордо да кризис болот. Жо, ал эми ал бюджет финансылык өзү механизм туурабы? Баалуу кагаздарды чыгаруу, облигация, казначействонун баалуу кагаздарын чыгаруу механизм ошондой. Бул өнүккөн мамлекеттерде ошентип акча каражатын тартат. Жо, бул промышленность айыл чарбасы эмес да. Жо, биз бюджет жөнүндө сөз кылып атабыз. Жо, мен да бюджет жөнүндө сөз кылып атам. Ошо бюджетте статья турат. Выпуск ценных бумаг деп турат, туурабы? Баалуу кагаз чыгаруу деп. Аны статья кылып, сиздер мыйзам менен бекитип берип атпайсыздар. Да, ушул макулбуз, иштегиле деп атпайсыздар. Бул производство промышленный эмес да бул. 20 миллиардка чыгарып туруп, ички карызды көбөйтүп коюп атасыздар. Немеси, бул жерде маселеси, бул эми финансылык механизм, экинчиси орчундусу жанагы процент, ошо процентин азайтыш керек да. Минимальный калыптар түшүрүшүбүз керек. Хорошо. Сиз былтыр Кумторду 42 жылга реабилитация кылдыңыз. Ошондо 16 000 гектар жерди дагы заповедникти берип салдыңыздарбы? Ал жерде эч нерсе берилген жок. Бул 96 жылдан бери ошол берилип, андан кийин 2009 мыйзам менен бекиген концессионный площадь. Биз аны жокко чыгарганбыз 5-сазыкта, өкмөт да жокко чыгарган. Жо, аны мындай мен түшүндүрүп берейин. Мурал Ганиевич. 2019 жылы концессионный площадь 26 000 гектар деп мыйзам менен бекилет. Ошол конституционный площадьты Данияр Үсөновдун өкмөттүн токтому менен бекитип, Жетөгүз администрациясы райондук. Алар да берген бекитип. Анан кийин 12 жылы Бабановдун өкмөттүн токтомун жокко чыгарып атат. А мыйзамда калды да. Мыйзамда турат да, момча жерди беребиз деп. Мен эч нерсе кол койгон жокпуз. Биз кол койгон жокпуз, ал мыйзам менен бекиген. 10 секунд. Жок, андай жок. 10 секунд берсең. Дагы 10 секунд. Бишкекке 156 миллион долларга грант Бишкектен жолдорго 2 жылдан бери токтоп турат. Себеп эмнеде? Кытайдын гранты. Алар этап менен келип атат да. Биринчи этабы бүттү, азыр экинчи этабы жүрүп атат. 2 жылдан бери токтоп турат да. Алардын экинчи этабынын процедуралары, көчөлөрдү тактамай, проекттер жасамай, ушундай процесстер жүрүп атат да. Жүрүп атат, ал токтогон жок. Биринчи этабында көчөлөрдүн баарын бүтүрбөдү, былтыр бүттү эң акыркысы. Азыр экинчи этабы башталат. Экинчи этабына былтыр иштеди да. Бишкекте иштеди. Мен көргөзүп эмет берейин. Тактап туруп берели, кайсы көчөлөр бүттү. Былтыр көчөлөр бүтпөдү. Кийинки сөз Тилаев табылды, Гапыровичте. Рахмат, Астанбек Арсызбекович. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, мен кечээ сизден сурандым эле, мына президентибиздин жылдын башында биринчи указы ушул улуу инсаныбыз Кыргыз эл баатыры Исхак Разаковдун 110 жылдык юбилейини белгилөө боюнча бүгүнкү күнгө чейин бир да маалымат каражаттар тарабынан ал кишинин өмүр баяны жана кылган иштери боюнча бир дагы сюжет чыккан жок. Бул эмне мамлекет тарабынан жана биздин өкмөт тарабынан кандай мамиле деп түшүнсөм болот да? Табылды Гапырович, бул боюнча президентибиздин жарлыгы чыккан. Өкмөт уюштуруу
комитетін түзген. Комитеттің башында мен өзім тұрам. Екі жолы отырымын өткөргөнбүз. Бардық мамлекеттик органдарға тапшырмаларды бергенбиз. Азыр эми ол коронавирус менен кичине бир алакты болуп калдык. Мен ойлойм жакын арада өткөрүп, ал кишинин эмгек жолун элге даңазалоо, элге жеткирүү боюнча иштерди активдүү жүргүзөбүз. Азыркы кезде ошону көрсөтүш керек го, ошол кишилерден үлгү алыш керек. Кийинки жумада биринчи өткөрүп бардыгын баштайбыз. Ал жумуш топто мен да бар, чакырган жоксуздар бир жолда. Аны алып барайлы мына биздин мамлекеттик каналдар. Макул. Анан дагы эле мен чек ара маселеси. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, кече өзүмдүн позициямды айттым. Чек араны Тажикстан менен мына вирустун да күчөп атат ал жакта. Жаап туруп, делимитация, демаркация маселелери бүткүчө жабыш керек деп мен оюмдамын. Мына Акрам Камаралиевич кече эле дагы Кулунду аймагында өзүңүзгө маалымат жетти болуш керек. Биздин Кыргызстан жеринде Кулунду айыл өкмөтү деген жазуубузду тажиктер бузуп алып кирип кетишти. Ошон үчүн бошошпой бул жагынан иштесеңиздер, сиздерден сураныч. Анан сел маселесин алдын алуу боюнча Минфин акча бөлүңүздөр. Бул боюнча мына МЧС өзүнүн жумушун алып барыш керек, Мухаммед Калдыш. Эртең жамгыр кайталанбайт, же чек ара маселеси кайталанбайт деп биз айта албайбыз. Күз турат, жаан чачын турат астыбызда. Ошо боюнча Мухаммед Дүйшөкеевич, акча маселесин чечиңиз. Азыр биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мындай маселелер боюнча акча каражаты дайым турат. Биз бөлдүрүп беребиз ага. Бактыгул Жанбековна, Сез Лейлек боюнча ушу 5 миллион сомдук суданы биз чече албай койдук да, бүгүнгө чейин чечилбептир. Кандай өзүңүз жайына бардыңыз өткөндө? Сез Лейлекпи? Ооба. Эми Сез Лейлек боюнча өзүңүз билесиз, аякта маселе башка нерседе экен. Мен да барып келдим өзүм ошол жерге көрүп. Көрсө аякта электричество жок экен. Ошондуктан баягы инвесторлор иштей албай, продукцияны чыгарабай, ошонун аркасынан баягы кредит төлөнбөй келатат да. Биз азыр мына Дүйнөлүк банк менен электроснабжение Аркинского массива деп туруп проект иштеп баштады. 21 жылы окончание болот. Ошондо ошо Аркинск арка айылы, анан ошо Сез Лейлек ошол жерге электроснабжение болуп, ошондо иштеп кетет. Ага деле биз токтотуп турабыз кредитти. Айтмагат Кошоевич, чечип бериңиз. Мен сизге дагы бир топ жол кайрылгам, Лейлек Сездин электричествосу боюнча. Заводдор курулган, электричество бере албайт, Мухаммед Дүйшөкеевич. Ал жерге линия тартып, трансформатор коюш керек. Анын суммасын чыгарып эсептегенбиз. Азыр ошого каражаттарды караштырып атабыз азыр. Каражат бөлүнгөн, бирок өзүңүздөр чече албай атасыздар да. Чечип бериңиздер, Акрам Камаралиевич, сиздер өкмөттө карап суранчы. Макул, өзүм мен көзөмөлгө алайын, табалдыга көрөш. Мухаммед Дүйшөкеевич, мына ата-энелерден да алыскы райондордон көп кайрылуу барды, ОРТ боюнча. Балды түшүрүү боюнча контракттык негизде. 110 балдан түшүрүү боюнча кече да суроо бердим, чечим кабыл алдыңыздарбы? Павел Гапырович, азыр ОРТ-ны 20-июнда өткөрөбүз. Ошондо кандай болду балдардын жетишкендиги, ийгилиги, ошого карата биз чечим кабыл алабыз. Азыр ОРТ-нын жыйынтыгын карабай туруп, азыр алдын ала кылып алсак туура эмес болуп калат. 10 секунд. Бюджет калтырсаңыздар да контракт негизде окуй тургандарга мүмкүнчүлүк беришиңиздер керек. Азыр акыбалды көрүп турасыздар да, эч ким мектепке окуй атса, анан момундай стрессовый состоянияда мен дагы бир жолу биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк бериш керек окуганга. Рахмат. Кийинки сөз Өмүркулов Иса Шашенкуловичта. Анан Танаписке чыгабыз, урматтуу депутаттар. Рахмат, Дастан Атысбекович. Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эми өзгөчө азыркы кырдаалда көрүп атабыз. 19 жылдын негизинен стабилдүүлүк болгон экен экономикада, макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн баары канааттандырарлык.
Өсүш 4,5% ekan, inflyatsiya 3,1%. Бул жакшы көрсөткүчтөр. Ошон менен бирге гос бюджет 16 миллиардка чейин көбүрөөк жыйналган экен. Республиканский бюджет 13 миллиардка чейин көбүрөөк жыйнаган экен. Жакшы булардын баары тең. Жол мисалы үчүн, жол боюнча да көп маселе көтөрөбүз. 434 километр көбүрөөк деп былтыркы жылга салыштырмалуу. Анан эң негизгиси могу санариптештирүү маселе жакшы болуп атат. Ушул маселени аягына чыгарыш керек. Мына мисалы үчүн азыр коллегалар айтып атпайбы, таможняда бөлөк жакта ишеним жок деп. Бүгүн таможняны мисалы үчүн онлайн режимде жанагы границадан киргенин баарын көрүп атабыз. Туурабы? А жерде эч ким аралаша албайт. Ошону көрсөтүп бербейсиңер, элге көрсүн да. Бүгүн кандай система өзгөрдү. Мурункудай көмүскөдө катып, андай мындай кылып өткөзгөн киши жок деп. Доход момундай деп. Ошондой маалымат жок үчүн анан жанагындай күмөн, мындайча айтканда туура эмес суроолор пайда болуп атпайбы. Анан эми айта турган нерсе, эми дагы проблемалар бар. Бирок мындай прорывной мамлекетти алдыга сүйрөй турган программаны чыгарышыңар керек да. Мисалы үчүн энергетиканы айттык. Силердин жанагы реконструкциянын негизинде 434 мегаватт деп атасыңар. Бул өтө астык. Бүт дүйнө жүзүндө бүгүн экономика, энергетика боюнча өнүгүүсү күмөн, туурабы? Касса 1000 деген биздин программа бар. Ошого 1000, 2000, 3000 мегаватт электроэнергия чыгара турган подстанцияларды куруш керек. Биздин суу ресурс, нарын гидро өйдөкү 10 секунд. Камбарата 1 мисалы үчүн ушулар. Анан жумушчу орун, мына бүгүнкү күндө 1 миллион 100 киши, 100 миң киши пособие пенсия алат экен. Ошонун ичинде 676 миң пенсионер эртең 10 секунд кайталанып калды суроолор. Жумушчу орун болмоюнча пенсиянын республиканын баардык пенсионер болот, ким пенсия төлөйт. Ошон үчүн государство частный партнерство деп далай сунуш бердик. Рахмат, Иса Шашенкулович, 20 секунд берилди. Рахмат кабыл отуруңузга. Сунуштарды эске алыңыздар. Саат 2-ден 5 мүнөт өткөнгө чейин танапис. Урматтуу депутаттар, бираз тынч болсок, бири-бирибизди уксак. Бираз тынчыраак болсок, урматтуу депутаттар. Таблону бергиле. Анда сөз
суроо берүүчү депутат Конушбаев Тынчтыкбек Кыдырбековичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катчылары. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, сиз бияктан мен баяндамаңызда өзгөчө курулуш тармагында абдан басым кылып кеттиңиз да. Экономиканын локомотиви курулуш тармагы деп туура. Мен да кошулуп кетем. Анан кийин азыркы мезгилде ушул курулуш тармагы боюнча анча мынча маалыматтар жетишсиз болуп атат да. Биз комитеттен да көтөрүп ысык көлгө баратканда ушул жерден чечпей ачат жолду. Ушуну Кубатбек Айчевский айткан, ушул жагына да көңүл буруп коюңуз да. Көчөгөнө келбей калдыңыз. Андан тышкары мына курулуш тармагы боюнча бирдей терезе боюнча айтып кеттиңиз. Туура, бирдей терезе бул абдан жакшы. Ал толук кандуу иштебей атат. Ушуну жакшылап иштетпесек, бизде индекс климат болбойт. Экспертиза боюнча дагы ушуну мен эске салып кетким келет. Экспертизага жакшылап туруп, басым жасап, көзөмөлдөп өсөңүздөр, экспертизада балдар келгенде ишкерлерди абдан көпкө чейин кармап коюп, ишин аягына чыгартпай атышат. Бул баягы эле коррупциянын белгиси, тыйын тыпырын үмүт өтүп коюп туруп. Ушун үчүн экспертизага абдан көңүл буруп, ушуга абдан бир тыгыздык мамиле кылыш керек. Биз Казакстанда, Россиядагы опыттарды алып ушулардай кылып иштешибиз керек. Частный экспертизалар болуш керек. Андан тышкары сиздерден суранып кетишиш, мынакей Воен Антонов боюнча да айтып кеттим, дагы кайталап кетем. Ушуну аягына чыгарып бериңиздер. Сиз 2 жолу бардыңыз мектеп боюнча. Ушул мектепти сентябрда киргизип бериңиздер. Суусамыр өрөөнүндө былтыр капсула койгонбуз. Маданият үй жок суусамыр өрөөнү боюнча. Ушуга дагы сиздерден сураныч, ушуну аягына чыгып, финансированияны берип, каражатын ушуну көзөмөлгө алып бериңизди суранам. Ушул боюнча оюңузду бир айтып койсоңуз. Тынчбек Кадырбаевич, рахмат сурооңузга. Жанагы курулуш тармагындагы эми жаңы кирип иштеп аткан мүчүлүштүгүн айтып атканыңыз жакшы болуп атат. Сизге чоң рахмат, ошого көңүл бөлүп атканыңыз. Себеби дегенде мен да угуп атам, ушул курулуш тармагында улуксаат кагаз берүүнүн эң немеси экспертиза депчи, коррупциондук механизм бар деп. Анан өткөндө да биз жаңы курулуш тармагынын жетекчисине айткам, ошону карашыбыз керек дагы. Сиз эгерде ошондой бир туура мындай механизм боло турган болсо, жанагы жеке менчиктерге бере турган. Нотариус сыяктуу болуп атат да бул, Нотариус сыяктуу. Анда биз карайлык ал. Эгер ошол иштеп кетсе, анда кайра жакшы болот бизге. Мен аны колдойм анда. Анан экинчи жана Воен Антоновка дегенде чоң мектепти айтып атасыз да. Билем, мен 2 жолу баргам, аны Кудай буйрса аракет кылабыз, Маданият үй дедиңиз, эмеде, Суусамырда. Азыр жазып алдык, анда карайбыз. Азыр бюджетибизди карап бүтсөк, анан кийин ишке киришет. 10 секунд. Мен колдойм отчетту, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, өкмөттүн мүчөлөрү, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкевич. 2019 жылда биздин мигранттар канча акчаны которушкон? $2 миллиард 400 миллион. 2 миллиард 400 миллионму? 2 миллиард 400 миллион доллар тегерек. Кыскарды. Муктаж болгон мигранттарга өкмөт канча акчаны которгон? Биз өткөндө чечим чыгарып бир 20 миллион сомдой которуп, 10 миллионун Россия Федерациясына, ошол биздин жанагы хостел деп жана гостиницага жата турган тамак ашына ушуларга жардам бергенге элчиликке аны тышкы иштер министрлиги өзү карап атат. Дагы акча каражаттары болсо жардам берүүгө дагы чечим чыгарабыз. Ушунча салымды кошкон экономикага биз ушунча жардам берсек бул туура эмес го? Жардам беребизби бул акчаны? Дастан Далабаевич, ал биринчи сурагандагы каражат болчу, биз аны аябайбыз, аны жардам беребиз. Цифровизация деп атасыңар. Иш жүзүндө болбой калбадыбы? Пропуск, жаңы паспорт менен жүрсөң